Assalamu alaikum тугандар. Мен бүгін Жалал Абад облысы Нокен районындамын. Нокен районының центрі. Теге жақта светофоры. Бұл жер домиктері. Бұл жағы ошонда Жалал Абадтан келген жағы, бұл жағы уже Бишкекке кете турган жағы. Карап туруп бир чоң райондун бири да. Бұл жерде мындай порядок эмес. Мисалы бирөөсү мондай жолдун боюнда центральный жол. Мен бұл жерге тоқтап bir magazine girip su alayım desem, bu жерде bir daha magazin жоқ екен. Мен тұрған жерде, нарарға басып bir 200 метр ал жақтан да bir magazin бар екен. Жалаң эле ушундай авиакасса, аптека дегендей. Билайн. Бул жактагы. Болбосо Нокендин центри. Центральный жол. Ona çekedek ак футболкаларчы. Жалаң бул жак бул домдун алып биринчи этажы банк экен. Компаньон, Кесик, Кыргызстан, Бакай банк, Тридос, Оптима и так далее. Иксан, корпоратив. Магазин жоқ. Продуктовый кирип, суу же продукт алайын десең, светофордун арагынан өтүп барышың керек экенсиң. Мондай люктар жоқ екен. Жақсы арматураның күнінен қойыпты. В общем айтканда, кичине бардагыраак. Бул райондон көптөгөн чиновниктер чыккан, жогорку кеңеште отурат, жана башка чоң-чоң кызматтар да иштешет. Ушу Нокен районунан чыккан. А Нокен центрин карасак, ондай бар да. Башалама. Айылбанк. Светофордон солго бурулсам, бул жакта магазиндер бар экен. Только бул жака бурулат экен азыр. Ошондо базар чыктым, бул жака 200 метр басып келдик. Продуктовый магазин жок. Мейли анысындагы. Плюстерин айтып койсоң, плюстерин мондай мусор сала турган неме бар экен бирок. Жалал шаарында Авангард такси ушундай эмелерди, тараларды коюп берген мусорго. Аны билебиз. Бирок бир кубандыра турган жери масы айыл өкмөтү деген немеси, жазуулары өзүнө эшигин алды, жакшы экен. Онда карасак, арчалар эгип, скамейкалар бар экен. Бул да аптека. Масы айыл өкмөтү, масы айылдык кеңеши. Бирок ушул жери жакты мага. Таза, тыкан, аккуратно. А центральный жолду карап коюшпаптыр бирок. Айылдык кеңештин депутаттары жана айыл өкмөт. Карасаң сактан бараталары сонун болуп.